Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү силер менен өтө турган жаңы темабыз Го бөлүкчөсү. Го бөлүкчөсү өз алдынча эч кандай мааниге ээ эмес. Мында айтылып жаткан ойдун болжолдуу, күмөндүү же болору анык эместигин туюндурган мааниси бар. Мисалы, Селдага гитарада ойноо жаккан го. Маанисиз сөздөрдү сүйлөшкүчө китеп окуган жакшы го. Лодон китеп окубай эле уктап калган го. Бүгүн түндө суук болот го деп турам. Балалуу болуу эң сонун сезим го. Кыргызстандын тоолору дүйнөдөгү эң бийик тоолор го. Бул жол тоолорго алып барат го дейм. Демек, балдар, Го бөлүкчөсүнүн сүйлөм ичинде колдонулушу абдан маанилүү экенин жогорудагы мисалдардан көрө алдык. Мында айтыла турган ойго кошумча божомолдоо, болгоо маанилери берилди. Эмесе, балдар, баарыңарга ийгилик каалайм.